Assalamu alaikum agayın. Саламатсызбы көрөрман. Бүгүн эми айта турган иштер көп. Сүйүнүчтүү да иштер бар. Мына канча жылдан бери айтылып жүрөт. Эми кезинде логистикалык борбор деп мен каршы чыккам. Эми улуу аждар аны түшүнүп атасыздар. Чыгышта турат кылкылдап. Тиги Манас доорунан берки чындыгында маселе кыргыз эли үчүн. Анан мына темир жолго мен сүйүнүп атам мисалы үчүн. Темир жол курулуп атканда. Бул сивилдүү жол. Темир жол прогресстин жолу. Ал логистикалык борбор башка маселе. Анан ушу темир жол негизинен жалпы темир жолдун узундугу деп кечээ маалымат чыгып атат. 486 чакырым экен. Ошонун 311 чакырымы кыргыз биздин жер аркылуу тепчип өтөт экен да. Абдан жакшы деп мына президент дагы сырттагы балдар кыздарга кайрылып атыптыр, келгиле деп. Мына эми жумушчу күч абдан керек, зарыл деп. Абдан жакшы болот, келечек болот мында, станциялар курулат, прогресс болот. Мына уш жерге кыргыздар эми жалкоолонбой. Баягы оор жумуштан качып 30 жылдан бери жалаң кызыл кулак менен алпурушуп калган кыргыздын балдары, жаштары мына ушул прогрессивдүү жолго келип иштесе болот. Мунун келечеги жакшы. Бул биздин азыркы бийликтин чоң жеңиши болду. Аны бышып жетилген иш экен, бирок азыркы бийлик буга келгенде прогресске кеткен жол дейли, жакшы болуп атат. Анан эми мен мындай бир кабарларды угамда, мына Россиянын Кострома деген областында бир кыргыз кармалыптыр жанагы пара берүү менен. Ал эмне кылат? Ал кыргыз балып майынын машинасына, алдыңкы машинесине 500 рубль сала коюптур жанагы айып бул төлөгөндөн качып тиги пара. Анан жана Салжан экенин сөзү эске келет да Жигитовдун. Бу кыргыз микроб кокшогон эл барган жерине эле чиритет дейт, эми көнгөн да пара бергенге. Ушу пара берүү деген илгери бир пара бергиче бара бер деп кыргыз айтчу. Барып көрүш керек ошону пара бер. Биз пара бергенге да машыкканбыз. Жана мен бир соттор менен сүйлөшүп калам, деле эч нерсе сурабайбыз дейт. Өзү келип чөнтөккө салат, жолун табат, деле үйгө жеткирип берет дейт. Эми пара бергенге да машыкканда кыргыз ушунчалык. Эми ушу Костромада 1 жылга соттолот экен. Көрбөйсүзбү эми кандай биринчиден улуттун намысына шек келтирет. Анан кийин ал эми соттолуп кетип атат да. Анан эми өткөндө айттык, мына Алматыга барып Мухтар Абузовдун уулу Мурат Абузовке топурак салып келдик. Бул эми мен муну кайталап айтып атканым, бизде ар кандай сөздөр чыга берет экен. Мухтар Абузов деген биздин бир боор. Кыргыз кылбаган, кыргыз жакшылык кылбаган ишти жасаган киши да. Өзү булар кожолордун тукумунан болот, китептерин окугам. Тиги Арабиядан илгери дин жайылтып келген, ошол казакташкан ошо кожолордун тукумунан өзүлөр. Булар жашырбайт ошо тегинде. Бирок казактын кең даласында туулуп киндиккан таам канчанча атасынан бери жашап, казак даласына, улуу даласына, топурагына, кыртышына сиңген адамдар рухи. Абай жолу деген дүйнөдө теңдешсиз сейрек учуроочу эпопеялык романды жазган киши. Анан кайран киши биздин Манас теңдешсиз Манас эпосуна кызыгып, ошо 20 канчанчы жылдан баштап бизге келип атат. Ошо Манасты изилдеп атат. Анын манасчалык деңгээлин, манастык деңгээлин ошо сезген киши да Мухтар Абузов. Мына 52-жылы өзүбүздүн чаары чегилер жазып, анан Москвада десант келип, Манастын элдүүлүгү деген суроо коюлуп, Манас окуулуктан алып салынаар да, эгер алынып калса эмне болот эле? Бир муун окулбай, даана азыр деле Манасты кыйратып окубайт. Ошондо таптакыр Манастан айрылып калмакпыз да. Окубай калсаң айрылат деген сөз да. Азыр эмгичекте окубай жүргөн кишилер бар, интеллигенцияда бар ушундай кишилер. Чиновниктердин көбү Манасты окубайт, түшүнгөн да эмес. Ошол киши кайран ошондо точка коюп атат. Анда бизде деле намыстанып кетебиз да. Болот Үнсалиев талашкан, анан тиги талашкан, Сыдыкбеков алар болгон албетте, талашып атат, бирок Москва укпай атпайбы? Москвага ошондо Орто Азиядан биринчи жолу Орто Азия аймагынан Казакстандан чыккан Лениндик сыйлыктын лауреаты ошол
Özü de orus, bir ayalı orus bolgan, bir üylөнгөндө никелешкен ayalı orus bolgan. Orus tilin mıktı bilgen, Moskvadagı Moskvaga abroyu var. Mukan oşonda toçkanı koygan. Oşonda aytып atat. Men scenografiyasынан söz keltireyin. Manasты Kırgız Manasты alıp salsaňar dep atat. Manas eposunu aytып atat. Anda bütünde Kırgız elinin tilin keskenge var degen. Al bir erdi gibi. Oşonda kanjıgaga başında atpayıp, oşonda batalgaga başın koyup durup. Oşo söz üçün tigaktan şovinistler kamap salmak bunu. Oşonda riskiga barıp durup aytkan. Andan keyin anan oşonda Kırgızlar kıykırgan Mukan, törөгөн enеңден aylanayım Mukan dep çuruldap kıykırışkan, oşo katışkan aksakalдар aytıp bergen. Andan keyin Ulu Aytmatovду bu jerde kokodan alıp көкчөкөстөр жаздырбай коя турган акыбалга келгенде Айтматовду Москвада литературная газетага биринчи Орта Азиядан таланттуу bir talant çıkıp geletat dep koldoп жазган биринчи Mukan, Muhtar Avuzов. Anan эми ошол кишинин татыктуу уулу. Bizde мындай bir жерлерди айта берет. Bizde bir жаңы макалдарды ойлоп чыккан азаматтар бар да, мына атадан кем, тең, артык туулган балдар деп мен кыскартып айтып атам. Атадан кем туулган бала деп айтпайт да, бул орой сөз. Кантип ошол аброюн тебейлеп атасың да. Атасы эле укмуш болсо эле баласы да укмуш боло албайт да. Бирок төрөлүп атасынын фамилиясын алып жүрөт. Антип айтпайт. Өзү атанын уулу дейт кыргыздар. Нарк боюнча ушундай, атанын уулу. Ошонун атын алып жүрөт атасынын, ишин улантып жүрөт кайсы бир өзүнүн чамасына. Атанын уулу. Анан атанын татыктуу уулу десе болот экинчи. Татыктуу уулу. Анан атанын даңктуу уулу десе болот. Мындай нарк менен айтканды үйрөнүш керек да. Маанисин билиш керек, аңдаш керек. Мына Murat Ağa atanın tatыктуу уулу. Misal üçün Айтматов Чыңгыз atanın даңктуу уулу. Анан атанын уулу, калгандарыбыз атабыздын уулубуз. Masalan deyli. İş жазап жүрөт деме. Атанын жолун, баягы тонун калтырбай дегендей, журтун ээн калтырбай жүргөн тукум да бар да. Атанын уулу алар. Ушундай айтуу керек го дейм да. Анан атанын татыктуу уулун жерге бердик. Мурат Аба өзү, Мурат Аба менен көп сүйлөшкөнбүз, сырдашканбыз. Өзү философиялык трактаттарды жазган киши, Кытайда Казакстандын элчиси болгон киши. Абдан мына 14-13 жашында атасын ечип келип Саякбай, улуу магикан Саякбайды көргөн киши. Кыргыз тилин мыкты билген. Биздин белгилүү жазуучу, таланттуу жазуучу Султан Раевдин китебине баш сөз жазган. Кезинде кыргыз тилин мыкты билген киши. Көп сүйлөштүк. Мына ошо кайран киши 82 жашына караганда дүйнөдөн өтүп мына барып келдик. Топурак салдык, арбагы ыраазы болсун. Анан эми баягы эле мындай орчундуу темага келсек, кемпирабатчылар түрмөдөн чыгып чоң сенсация болду да, чуу дуу болду. Чынын эле ошондой болду. Муну көп кишилер ар кандай жоруп аткан. Чыгаарына бизде эле күмөнсүп калганбыз. Бул чыгарбайт го. Дагы эле ар жака 20 жыл сурап атат прокуратура. Biz geçe Kurmankul Mırza'nın Suluşup başkargan prokuratura oşo jetekçisi Kurmankul Mırza'nı o jakşı mıktı dep atpayız. Men oşolordun oşo kişi jetek degen prokurorlar surap atat. Prokuror surap atat da başka emes. 20 jıl kesiş керек деп. Geçe Olcabайды da kesip жиберди го Şakir'de. 5 жылга prokuror surap. Ana 20 жылга surap atkan bulardı. 20 жыл деген ömür da. Anan çıktı. Anan hem tamaşa menen aytkanda Beknazar Azimбек Мырзаны төбөсүнө көтөрүп алып чыкты. Баягы эмнеге тул сайып келгендей. Анан эмнеси болсо дагы бир жыл канча ай жаттык деп атат. Анын бетин арыгылсын. Түрмөнүн иши түрмө чыкты. Эркиндик берилди. Муну ар кандай жоруп атышат. Менин көз карашымда ошол bir göz karашым, bir жагында вариантын ойлосок, мен ошо судьянын соттун эрдиги деп эсептейм. Кандай болсо дагы тияктан ишара болду, болбодубу, мүмкүн судья өзү эле чыгарып жибердиби. Бирок ошол судья тарыхта калат. Кыргыз эгемен тарыхында ошол судья калат, сот калат ошо. Мен ушундай ойлойм. Ошол азамат калат. Анан Аския менен айтканда, эртең бул да бийлик өзүнүн мөөнөтү, ылайым мөөнөтү менен аягына чыксын. Жакшы иштер улана берсин, жаңы бир жашоонун айдыңына ылайым чыгалы ушул бийликтин жетектөөсү менен бул бийликте кетет кез келгенде. Анан кемпирабатчылардын бирөө бийликке келип калса, ошол сот
турган эле жери барганында эле генералдык прокурор болот же болбосо Асикең ошондой болгон да, бульдозер. Мына эки төңкөрүш болду, Азымбек мырза генералдык прокурор болду. Анан канча иштеди, эмне кылды? Анын казы айта берсе көп сөз ал. Кесинде Азымбек жанагы Ырысбектен өйдө бошотуп жиберди го, шартылдатып. Артынан кандай сөздөр болду? Мына Азымбек мырза жөнүндө жаман жакшы сөздөр ошол эки жолу прокурор болгондо көбөйдү. Артынан шамалдуу сөздөр айтылды. Анан кийин эми кандай болсо дагы эркиндик деген эркиндиги менен куттуктайм мен ошол эркиндикке чыккан кемпир-абадчыларды. Анан эми эмне болот деп ар жагын түргөн кишилер бар, кулакты түрүп карап отурат да. Бизге азыр жакшыбы, жаманбы, албетте бийлик учурунда, деги эле бийликтердин тарыхын карап отурсаң, учурунда бааланып макталган бийликти көрбөйсүң. Шарль де Голль деле убагында, мына Франциянын азыр Шарль де Голль Францияны көтөргөн киши, 2 жолу президент болгон. Убагында бааланган эмес. Убагында аны деле айдап чыгышкан кезинде. Аргасы кеткен 2-чи президенттиги. Ошондой бийлик деген ошондой. Убагында өйдө төмөн сөз айтыла берет. Алдыга карап кете бериш керек. Ал кийин тарых тастыктайт баарын. Жакшы иш болсо жакшы дейт. Жаман болсо Кыргыз деген батыл айдап чыгат экенин 3 жолку төңкөрүш көрсөттү. Ошон үчүн жакшылыкка жоруйлуу, пейилдүү, оңдойлуу, бир келечекке баарыбыз колубуздан келген иштерди жасайлы. Мындан кийин ал калган каткан деле майда чүйдөсүн бошотуп ийсе болот. Бошотуп ийсе болот деп коркунуч деле жок. Андай мамлекет алдыга жанагыдай жакшы жашандар болуп аткандан кийин баарын эле түрмөнүн мындай абактын анча деле зарылдыгы жок болуп калат да. Ошон үчүн мынабу бийлик азыр. Мүмкүн бийликтин жакшылыгы деп айтып атышат. Андай болсо куттуктайбыз. Ошондой айкөлдүккө барып өздөрү сабак алып, өнүгүп, улам баягы кресло тарбиялайт деп коет. Анан жол сапардар тарбиялайт. Андан кийин анан ошол өзүнүн тиги жалпы жанагы нарк бара көч түзөлөт деген ошол болот да. Аманчылык болсун.